Саламатсыңарбы балдар? Асыр бизге адайы окуу сабагы. Балдар, баарыңарга кутман күн каалайм. Жаныбыздагы отурган ата-энелерибизге карап жылмайып коелу. Ата-энелерибиздин жардамы менен сабакка көңүл буралы эми. Алтын эрежеге көңүл буруп коелу балдар. Колубузду тез жууп, үйдөн чыкпай эрежени аткарабыз. Кана балдар айткылачы, өткөн темадагы ата конуш, ата журт дегенди кандай түшүндүңөр? Азаматсыңар. Демек кыргыз жеринин кооздугу кандай экен? Эң жакшы. Бардыгын окуп түшүнүп алдык балдар. Эми биздин бүгүнкү темабыз туулган жер. Сабактын максаты балдар. Текстти түшүнүп окуйбуз. Текст менен таанышкандан кийин түшүнүгүңөрдү мазмундуу, ыраттуу айтып бере аласыңар. Дагы ошондой эле баяндап айтуу көндүмдөрү менен калыптанасыңар. Сүйлөө иречиңер өсөт. Логикалык ойлооңор калыптанат. Жана ошондой эле туулган жерди сүйүүгө, кадырлоого дагы үйрөнүп, бири-бириңди сыйлаганга калыптанасыңар. Кана балдар айткылачы, силер туулган жер дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ооба, өткөн сабактагыдай эле туулган жер бул эмне? Ата конуш. Ар кимибиздин өзүбүздүн киндик каныбыз тамган өзүбүздүн кичимекенибиз, айылыбыз экен. Туулган жер аңгемесин окуп чыгабыз. Шаар көркөм, үн кыбылтып окуу менен бирге уроолдоштуруп дагы окуганга машыгабыз балдар. Кана балдар айткылачы, аңгеменин автору ким экен? Туура айтасыңар, Төлөгөн Касымбеков атабыз экен. Балдар, түшүнүп окуп чыктыкпы? Эми балдар, Сатыкул деген ким экен? Кана балдар, Сатыкулга класстер түзөлчү. Кандай бала экен ал? Мээримдүү, акылдуу, туулган жерин сагынган, туулган жерин сүйгөн бала экен. Эми балдар, туулган жердин топурагы алтын деген макалды кандай түшүндүңөр? Суроолорго жооп берип, ушул макалга кененирээк айтып, кайтарым чыгып жооп берип койгула балдар.